Assalamualaikum, кутмандуу кечиңиздер менен Бишкек шаарынын тургундары жана айтылуу коноктору. Мана Союзбек Сейитказиев деген жигиттин концертине күлөлү деп келип отурасыздар. Мана Союзбек Сейитказиевдин сатирлары кыргыз элине акырындан тарап эл оозуна алынып келатат. Бүгүн мана ушул жигит өзүнүн жеке концертин коюп, сиздердин алдыңызга чыгам деп толгон сатирларын толуктап олтурган кезде, буга чейин концерттерде арзан кудул соки болуп келсе, бүгүндөн баштап кымбат кудул болсун соке деп кол чыккансыздар. Кол чайып коелу. Рахмат. Ким концерт койсо, көрүүчүлөр ошондой болот. Жана кыргыздын макалдары өзүнө эс туура келет. Мына бүгүн Союзбек өзү мына ак көңүл, жөнөкөй, элпек киши. Мына келген көрүүчүлөрдү ошондой экениңиздер билинип калдым. Мынакей элпек шыпыл кол чабагал макул бардыгына. Көрүүчү. Баяны бир артисттин концертин алып бардым. Мындай өзү токтоо чоюлчак артист эле, меймандар бар чоюлчак экен. 8-де башталды концерт. Ушундай болуп калат. Эми Союзбек акенин концертине көрүп отурганда ар бир сатирасын эстеп отуралы, жаттап отуралы. Союзбек Сейитказиев жөнүндө сүйлөй турган болсок, муну 2 жашында ата-энеси бир көз ачык алып барып, баламдын келечегин айтып коесузбу деген экен, көз ачык макул болуп, акчаны коюптур, акчанын жанына аракты коюптур, арактын жанына картаны коюптур, картанын жанына бир жашынакай аялдын сүрөтүн коюптур. Балаңызды тетин жактан бери бастырыңыз. Биринчи келип акчаны тандаса бизнесмен болот. Аракты тандаса алкаш болот. Картаны тандаса кумарпос болот, аялдын сүрөтүн тандаса катын бос болот. Деп кой берген экен, 2 жаштагы Союзбек Сейитказиев тайтайлап баса албай келип баарын чогултуп алыптыр. Баарын чогултуп бая көз ачык айтат эмеш, мунун тошуна артист болот деп. Мына бүгүн артист болуп отурат. Алдыңыздарга эмесе чакырайын, маңдайы жарык кудул, өзү арык кудул, эси келсе бесин берди, бүгүнкү сахнанын ээси Союзбек Сейитказиев. Нурхат Толтурбек. Ассаламу алейкум. Өзгөлөрдөн өзгөчө, башкалардан башкача мүнөзү бар, жакшылыгын дайым ашырып, жаманын жашырган кыргыз элинин урпактары бүгүнкү концертке куш келипсиздер. Өнөрлүнү өргө сүйрөп, таланттууга таазим кылган, кээдең айтып сын сөздөрдү кыйшайганын түздөп турган, не бир деген таланттарга бай, маданияты бийик, тарыхы терең, кыргыз элинин урпактарына бир таазим. Мына биздин өнөрдү сыйлап, өнөрдү баалап, келип отурганыңыздарга чын жүрөктөн толкунданып атам. Мен буга чейин көп эле концерттерде жүргөм, бирок мынчалык толкунданган эмесмин. Мен азыр башкача толкунданып атам. Себеби кыргыз эли мындай, оригиналдуу эл, башка элдерден айырмаланып мындай. Чынын айтканда, биз дүйнөдөгү эң бактылуу элдердин катарын толуктайт экенбиз. Себеби биздин ата-бабалар жашабаган жери калбаптыр. Бозин жүктөп алып эле көзүнө кайсы жер көзүнө нормальный көрүп калса, ошока барып бозиди тигип жашап, бул жер жакпай калса нар жагын өтүп жашап. Нар жагы жакпай калса бул жагын өтүп жашайт деп жүргөнчү, биякта суук болуп берет экен, жүрсөңөр, бияка баралы деп, аяк барса чиркей көйгөн деп бияка баралы деп, акыры төгөрөгү төп келишкен 4 мезгил өз убагында болгон, татынакай берметтей болгон Кыргызстанды бизге мурас кылып калтырып кеткен биздин ата-бабалардын урматына бир кол чабалар болсун деп. Анан эми кыргыз эл кандай эл дегенде, кыргыз эли көчмөн эл, көчүп конуп жашаганды аябай жакшы көрөт. Анан мындай шашпаган эл экен. Эми биз саат 6:30 деди элек, Кудай буйруп өз убагында башталды. Жок, ошонун баарына сиздер мындай өз убагында келип бергениңиз үчүн өз убагында башталып, мындай татынакай залда көрүшүп отурабыз. Себеби биз мындай бүгүн 3 ирет көчмөндөр оюнун өткөрүп, биз дүйнөнү таң калтырдык. Биз ушундай эл экенбиз. Неге 3 ирет бизде көчмөндөр оюну өттү деп мындай ойлонуп көрсөм, себеби бүгүнкү күнгө чейин көчүп конуп жашагандан биз эле калыппыз. Калгандар отурукташпыптыр. Мына шаарга деле келип мындай карасаңыздар, башка улуттар бир эле жерде жашап атканын көрөсүң, биздикилер эле портерге жүгүнжүктөп алып эле наркы районунан берки районго көчүп эле. Наркы подъезден берки подъездге кирип кетип эле.
үй салсақ та заң қайтып еке таш үй салып жанына беремге салып қойып эле мындай көчкөнгө айланыштырып мындай. Себеби биз мындай чоң үйдү үй катары эмес, мындай жайлоо катары колдонуп келебиз туугандар. Мындай кыш келгенде шак беременкеге кирип кетебиз да шекте жашап, кайра күн ай жылганда чоң үйгө көчүп кетип, даже биз 4 комнат үйдүн ичинде көчөт экенбиз туугандар. Апалар айтат го, тиги төркүйдөгү серванттын аркы үйгө киргиз дейт го. Сервант көтөргөн машина ана жака кирип барсаң эле, мо диванды тек алып чыгып дейт, аны көтөрүп алып мындай. Шунчалык көчкөндү жакшы көрөт экенбиз. Дүйнөдө көчмөндөрдүн сап башында туруп, көчүп конуп жашаган кыргыз элинде жакшылыктар көп болсун. Мен атым Союзбек, фамилиям Сейитказиев. 1985-жылы 16 мартта Токтогул районунун Тоолук деген айылында мурдакы роддом, азыркы китепканада төрөлгөм. Балалыгым Тоолук айылында өттү. Тер жайлакта кой кайтардык, торпок кайтарып жүрүп, оюнга алаксып кетип, торпок уйдеп кеткен күнү өлө токмок жейт элек. Кечинде эмне ичесиң деп урушуп беришет эле. Ошол убакта сүттөн башка эчтеке жок окшойт. Анан кийин чоңойгондон ойлондум да, эмнеге токмок жейт экенин да карасак, торпоктуку туура эле экен туугандар. Ал өзүнүн эле тамагын таап эмчикен да. Биз торпоктун тамагын талашып эле токмок жеп жүрүппүз айылда. Анан айылда чоң апалар болот эле, эчки саап ичкен да. Аны да жөн саабай муштундап туруп эчкинин желине бир койгондо байкуш эчки жерден көтөрүлүп кетип кайра жерге чөт да. Муну эмне эле сабай берет десе, көрсө чоң апалар менен эчкилердин ортосунда договор болчу экен. Мен сага бир чөйчөк жем берем, мен сен мага 1 литр сүт бересиң десе, эчки хоп деп жеп коюп, кечинде 800 грамм сүт берип калып токмок чечкен. Козёл. Бар эчки да, ушундай кылчу экен. Анан ошентип айылда жүрдүк. Азыр мына заман сонунга, азыр четкий заманда жашайбыз. Азыр шашлыкка тоюп алып, зубочистка менен тиш чукуп отуруп, жашоо кыйын болуп кетти, достор дейт ойто. Жашоосу кыйын адам шашлык жебесе керек, а? Анан ланкурузер жиптен түшүп эрилип туруп, кризис кыйнады дейт өткөндө бирөө. Африз. Чөймө кризис кыйнаган киши андай машинада жүрбөйт да. Мына мен бала кезимде мындай шашлык жана машиналарды сок-поктун түрүн жөн эле кой. Мындай эчтеке деле жок болчу экен, мындай карап көрсөк, мындай бир башкача эле жашаппыз да, мындай башкача чоңоюппуз десем, биз сонун доордо чоңоюппуз мындай. Ичинде кирип жок, ойноп, күлүп, элементарный чайнаганга ошол убакта сагыз жок экен туугандар. Бирок биз деле сагыз чайнайт элек, бирок кандай сагыз чайнайт элек? Я. Кара сагыз теркелет алганыңа тейин. Сымала деп эле айтсаңыз. Биз аны айылда жыргап сагыз экен деп чайнап жүрөбүз. Кийин шаарга келсек эле биздин сагыздарды эритип алып жол салып атышат го. Ана мен түшүнбөй калдым. Биздин айылга жол сала турган сымаланын баарын чайнап коюп, жол жок калып калган турбайлы кой депчи. Эсиңиздерде болсо керек, мындай. Муштундай болгон мындай сымалаларды алып келип коет эле дагы, кайер таза болсо шейинен барып карс бир тиштейсиң. Таш-баш менен мынтип туруп чөтөгүн ачып аласың да, чайнап алып көчөдөн чыгасың. Алдыңан бирөө сымала чайнап келаткан болсо, аныкынан чоң чайнайм деп жагыңды өлүп калат. Болбой калат да. Ал дагы жарым саатка чейин жумшабайт билесиздер, качып жүрө берет элең да. Мурдакы апалар неге аталары менен көп айтышпайт десе, байкуш апалар сымала чайнап эле жагып өлүп калчу экен. Ошого айтыша алчу эмес. Эгерде кимден ким мектепке ак сагыз чайнап келген болсо, көзүңө мындай iPhone телефону бар баладай көрүнөт эле да. Бардыгы ошонун оозун карайт. Чыдабай кетип сурай бересиң. Берсең бир чайнап көрөйүн депчи. Татсыз кетерек деп атаңыз. Татсыз кеткенче очередте жүрөсүң ошону чайнаш үчүнчү. Ал убакта сагыздар эсиңиздерде болсо керек, мындай китайский пау-пау деген сагыз болот эле. Азыркы сагыздарга окшоп былжырап кетпейт эле, ирип кетпейт эле, жоголуп эле кетпесе болду. Чайнап жүрө берет эле. Жаңы алганда аппак сагыз 2 күндөн күрөң. 3-чү күндөр арасында чачтары бар сагыз болот эле. Баягы былжырап ирип болбой атканда кара сагызга кош чайнай бересиң. Кыскасы астатып чыкпайт, даганза чайнап таштайсың. Баягы жакын досуң болгон болсо, bir күнгө прокатка сурайсың го, досум берип турчу, bir күн чайнап турайын, эртең алып келип берем. Берет. Бирок шарт коюп берет да, иритип жүрсөң төлөйсүң. Иритип жүрбөш. Үйгө чайнап келсең, алдыңан эжең чыгат, бир чайнап көрөйүн деп. Акең чыгат, бир чайнап көрөйүн деп. Классашым деп бербейсиң го. Анан ма тамак жеп мындай коюп эле нан алып мындай карасаң сагыз жок. Үйдүн ичи табалаң болуп кетет эле.
Кана мен сагызым дегенде атаң келип стол бир койгондо сагыз ордо туруп калды эле. Алалы чайнак атасаң алдыган апаң чыгат дагы. Каяктагы балекет тап келгенсиң, балдардын баарын ыйлат деп желке бир чатты. Окей, анан берем деп өз чайнап кетип калды. Ошентип бир сагызды семенный чайнап таштайт эле. Ал эми жыртык шым кийип алсаң, көчөгө чыга албай эле мында уялып эле кыстай болуп жүрө берет элең. Азыр наоборот. Жыртык шымы бар көчөдөн кирбей калды азыр. Жыртык шым бүтүн шымдан кымбат болуп кетти туугандар. Бул менен айткыбыз келет. Биз жашообузда жаман нерселерди мода кылбай, жалаң гана жакшы нерселерди мода кылып жашайлы. Караңыздар, бүгүн бардыгыңыздар ажайып, коз, керемет, татынакай, суп-сулуу болуп жасанып келип отурасыздар. Концертке, тойго, кечеге барганда эле сулуулукка көңүл бөлбөй, жашооңуздарда ар дайым бүгүнкүдөй суп-сулуу болуп жасанып жүрүңүздөр. Жашооңуздар жомоктогудай болсун, бир туугандар. Келиңиздер, отуруңуздар. Өзү бизге саат 6-га же 7-ге деп концертке жазыштын кереги жок экен. Бизге мындай эле болуш керек экен. 23 күнү кечинде концерт болот деп коюш керек экен. Ошондо кечикиргенде экен. Бүгүн мына биринчи алгачкы жеке концерт коюп отурабыз. Бизди кубаттап келип отурасыздар. Чоң рахмат. Анан биздин кичи мекен Токтогул районунун Толук айылынан келген конокторубуз дагы бар. Биздин айылдын айыл өкмөтүн бул жака чакырып коелу, кичине каалоо тилек айтсын дагы, анан концертибизди уланталы. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү майрамдын кеченин катышуучулары, жана ошондой эле Союзбек ага. Эми бир эле сизге эмес, Толук айылы биздин аксакалдар баш болуп, бүгүнкү бизден чыккан таланттууларга чоң салондоо менен мени жөнөттү. Саламыбыз кабыл алыңыз. Анан сизге айтарым, бизде аксакалдар кеңеш менен кеңешип, чогуу элибиз журтубуз менен кеңешип, анан сизге бир чоң каалоолуу тилектерди айтылды. Анан мен сизге каалоолуу тилегимди айтып кетейин. Сизге ушул бүгүнкү тошо кезүү концертиңиз кут болсун. Биздин кыргыз элибизге суусап турганда сатира талантыңыз бизге азык болсун. Кут болсун концертиңиз. Анан бизден дагы бир айылдан чоң мындай бир белек катары биздин ардактуу уулубуз деп мени жөнөттү эле. Ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Айылдаштар ушундай белек кылып атат, биз кубаттап, дух берип, рух берип кол чаап туралы. Байке рахмат. Ал эми могу сүйлөй турган дагы бир Толуктун, Токтогулдун эң кыйын жигиттерин бири Абсамат. Ассаламу алейкум. Негизи бул жерде чыга турган агаларыбыз бар эле, алардын шарты бүгүн келип алыптыр. Ошого мен суранышты эле. Ошо Союзбек биринчи ушул айылдан грамота кут болсун. Кудайым ушу кут кылып, президенттин колунан ушундай грамота ал, элге сиңген, кыргыз мамлекетине эмгек сиңирген чоң эмелердин багы эң алтыдагы грамоталарды алды, алтыда болсун. Ошолор дагы ушунун артынан ээрчип келсин. Биздин багы толук ынтымак деген эмебиз бар. Ошолор өткөндө кичине чогулуп, кеңешип, бир кичине болсо да бир жардам болсун, кичине болсо да ошо поддержка болсун деп бир кыл куйрук тапшырып коелук дегенбиз. Ошону уруксат этиңиздер. Кудай буюрса, эки концертине машина кыла турган чоң машина белектерге чейин насип кылсын. Ошо дагы жолу бүгүн концертиң ийгилүү өтсүн, жакшы өтсүн. Ушундай колдоочуларың элиң ар дайым колдоп жүрсүн. Жанында жүргөн сахналаштарың, жанында жүргөн коллегаларың ар дайым сен менен чогуу болсун. Концертиң дагы жолу кут болсун. Селип кут болсун Союз ака. Мунун ичинде кири жок кудул. İçinde girelemez, içinde mayı çok kudul. Seni kutlu olsun. Nurhat. Onda çeçip keteyim, bundan alıp keteyim he. Rahmat, buna özünüz aytkanday. Mo baykelerge de rahmat, toluktur bir tuğandarga. Rahmat, mындай кенен отура бериңиздер, мындай үйдөгүдөй, мындай вечирдегидей, мындай бири-бирибиз менен сүйлөшүп, мындай коркпоңуздар. Могу камералар караганда мостоюп чочубаңыздар. Мындан ыштарак барбайт. Бул только эле мындай концерт тартат, анан мына камера келип калганда муун түшүп калсаңыз, анан кийин телевизордон же интернеттен көрсөңүз, тааныштарыңыз айтат да. Кече Союзбек Сейиткажиевдин концертине барып жүрөгүң чыгат, отурупсуң.
Амда күлүп отурсаң андайча да жылгап келипсиң дейт да. Ошон үчүн мындай күлүп жайнап отурган. Муну катарда отургандар бири-бириңиздерди таанып алсаңыздар таанышып алыңыздар. Концертке бүткүчө мени ким жанына отургузуп койгон, мен эмне кылып калгам дебейби? Мындай келине отуруңуздар. Келиңиздер 15 жылдан бери сахнада мени коштоп, мени кубаттап жүргөн Беш табан кудулдар тобун сахнага чакырабыз. Öst görgön kişine gülüyor etken. Nege gülür? Litorovka mene paltaraşka da gülüyor. Жанагы Окшо öyle kalpim boşa bak. Yok öz demek okşaştırıp gülörse жанагы трактордун алдыңкы дөңгөлөгүн арткы дөңгөлөгүн. Аврат мына турганда комбайндын дөңгөлөтөрүнө калабыз. İşte göz şef kıskazı мындай. Жок, айтчы ма, аз айтты го. Жаман ошого окшошуп калыпсыз го деди го. Окшошуп калып. Өзү да. Кошта. Койса жанагы арыктап кетти го өткөндө. Кышында. Кышында ошол кезинде эле окшошсуң. Мырзахматов жаман киши эмес деп туурабы? Конечно. Мындай. Эмне айта албайсыз? Bir жакшы bir жаңылыгым бар. Сизге айта албай эле шеф. Каман. Толкундан. Кенен демал айта бер. Көнүшүп деле калдык. Мындай кыскасы жакшы. Айт. Тиги атайын чет мамлекеттен бул жака инвестор келди. Биздин ишканага. Ой, жардам берели деп келиптир. Алар мындай кайтарымсыз жардамды берет экен. Бул андай сурабайт да экен. Ким экенин да айтпайт экен алар. Кимдер, арабтарбы? Арабтарды айтып атасыз, арабтар эмес. Кими кайсы уруттай келди. Сен сүйлөштүң алар менен ким экенин билбедиңби? Ой, сүйлөшкөндө кайтып деле кыргызча сүйлөп атат. Кыргызча алар анда кыргыз эле окшойт да. Ой, алар 2 жыл мурда бул жерге келип, кыргызча курска окуп, кыргызчаны так үйрөнүп алды. Түшүңдү жоор экен. Ана бир түш айтсам, түшүңө түркүнүкү деп койбоду сразу. О? Не кылдың аны? Анан кызыктын алар өздөрүнүн даныйын айтпайт бекен. Улутундагы айтпайт экен, эч ким айтпайт экен алар. Жардам беришти. Ишти бүтүрөлү да сразу эле. Чакырайынбы? Мына бала. Так, биздин аймактарда эмне проблемалар бар эле? Проблема толтурайм айтып. Билем, мындай жеңил-жеңилдерди айтып бүтүрүп коёмун. Азыр бүтпөйт. Өтө зарыл, элге керек түшүн. Эл ирдеп кетти аябай азырчы. Баня керек срочно. Тура эми сыртын жууганыбыз менен ичин жуя албай атабыз да. Хотя сыртын жууп туралы. Ооба, болупту. Баня. Баняны салышыбыз керек. Ана көпүрө бар. Эл өтпөй калды ар көйүз, бер көйүз. Ташташпай. Кайчы сом эле бюджети? Көпүрөнүкү бир 200 болуп калат го. 120 эле бүтөндү деп атмадым. 120. 120 миң көпүрө. Баняны канча? Баняны 50 миң келсе? 60. 60 деп койлойчу. Жарымы жок. 120, 180 болду. 180 болду. Да бир 70 миңге бирдеке чачтара чачабыз деп койбойлу. Чачтар өсүп кетти дейин, а? Танал жапарып кетти деп коеюнбу? Не аласың, жердем чачтара ашып алды, ушунда элге керектүү нерсе. Ошо тайсак бар, батыраак. Үчөөнү бүтүрсө болду. Үчөөнү бүтүрсө болду, а? Бул нормаль иш. Жакшы, Кудай берип атат бизге. Ана ким бербейди, Кудай бербейди. Кудай берет. Ошону айтып атпаймын мен, Кудай берип атат. Толкундан чакыр. Чакырайын, а? Эч кандай. Жакшы мамиле кылдыңыз, а? Кыярыңыз чакырайлар. Кайрымдуулук кылып келесиз, мен акылдамак болом. Чакыр. Мен орунбасарым. Акышты мындап жакшы деди мындай. Эми канча-мынча бир эмелер болуп калат. Өгүргөт албайбыз. Келиңиздер. Ассалам алейкум. Хаммасыздар жакшыларбы? Кош келипсиздер. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Жақсы. Баракалуу адам екен, а? Баракалуу оттар. Жақсы. Бардығына жоқ болып қандай. Кел бер. Ой, сіздер жөнінде уқтық. Ошол. Абдан қуанатабыз. Біздің аймақта көптеген көйгөйлүү маселелер бар. Алардын бардығын Кудай буйрса мына силерге окшогон инсандар болсо, мындай чекеде карап тура албаган патриоттор болсо дегендей бүтүрөбүз пателерин. Рахмат, аябай кубанып атабыз. Bizde hemen böyle meseleler var, kavarlar var boş gerek, ha? Hem oşol boyunca işte hem kaysı birinden başlardı bilbeyim. Bizden birinci işte kaysından başlardı. Bizde hem hazır elge en gerekli unday orçundu jana köygöylülөрүн тандап алдык мисалы үчүн. Биздин айдын ортосуна bir баня куруп атканбыз. Şu 60 миң сомдун бюджеттин тегерегинде баня курсак, анан 120 миң сомго мына айдын башында 2 айды бириктирген көпүрөбүз бар. Ошо 120 миңге көпүрө эмессек, анан
тазалык деген бар, азыр күздүн той деген далып эле элге кызматка турганда бир чачтар ачып, салон ачып койсокпу дегенбиз элге бир. Ал деле бир 60-50 миңди тегерегинде болот ушул. Ушул маселелерди анан чечип алсак жакшы болот эле. Эми Кудай буйруса барын колдон келишинче бүтөргөнгө аракет кылабыз, кайрымдуулук жасап атканда эми барын аягына чейин чыкканга аракет кылабыз. Эми иштин башын кайсысынан баштасак деп. Ишти эме азыр мындай да. Эме кылабыз. Сүрөткө тартылышы. Улуту бир сурап коебуз кимге? Айтпайт. Бир көрүңүзчү. Эме коноктор эме биз мындай бир өзүбүз эле билели, эч жака деле жарыя кылбайбыз, сиздер жарыя кылбаңыздар деген экенсиздер. Мындай улутуңуздар айтып койсоңуздар, биз мындай ичибизден билип калалы дегендей. Жок, эми биз кайрымдуулук жасагандан кийин кудайчылык үчүн биз улуттугубуз деп айтылбайт, даже атыбыз да айтылбайт. Атыган айтпайсың. Мындай эле. Жок. Анчан эчтеке айтылбайбы? Жок, кудайчылык дегенден керек жок. Эчтеке айтылбаш, даже көрүнбөшүбүз керек эле. Болбой калды да. Жакшы. Мынаны жакшы аракет кылдык. Кубаныштабыз. Абдан сонун коноктор экенсиздер. Анда эме кылбайбы тиги. Как раз эмди шайлап барасың да. О, мен барайын деп дайын. Сени бүтүр деп койбойлу. Байнана? Бүтеле сени бүтүр деп койбойлу. О, мен атып Мен барып эч ким суроогандай. Акылыңыз калсызды, колуңуздар калсыз. Туура. Кызматтан көтөрүлдү да качадан бери жүрөсүң. Андан кийин жакшы анда биз сыйлайлы буларды, жакшыраак коноктойлу. Конечно, неме кыл. Биринчи мен 3-сарайыма барасың. Чоң сарайга. Бир семиз бир тай алып кел. Тай? Сойгонго? Конокторго сойгон. Коюңузчу, ушундай жамандай. Жаман жумоттонуп кетесиз да. 3 үй жылкыны сурат турабы? Кoro koylarını surat. Bir çoğuna gelişkenle bir çılkınap gelip soyun. Anda bir tuğalan bir semizdirap bir beyap gel. Anam ne var canakı şardağı uyumuz kasamine katuz olunca daçanız kapar alır. Apalar üylerde görüp tangılmayttır edi. Daça kılıp var bile silay. Canı üstü ben daha bir 1000 dolar çıkarayım. Sen daha bir 1000 dolar çıkarayım. Üşümeyi arkasında yaptığım oyunda oturgan bolsun. Faydası diye terten durar. Yumuşap degende mындай көңүл ачып, ана көңүл ачып жактар калып барып дегенде. Кечиресиздер, биз азыр сиздердин сүйлөшүп атканыңыздарды угуп бул жакта биз экөөбүз бири-бирибиз менен кеңештик да. Эме биз сиздерге жардам бере албай калдык. Кайрымдуулук кыла албай калдык. Эмнеге? Кечирип коет экенсиздер. Биз эми кайрыла албай калдык силерге. Силерди азыр уккандан кийин такыр кайрыла албай калдык. Эмне айтдыңыз? Эмнеге? Жок, мына азыр эле бисмилла дегенде эле жылкы деп атасыңар, жылкыңар бар экен, 1000 доллардан акча чыгарып атасыңар. Өзүңөрдө бар турбайбы бул акчанын баардыгы? Өзүңөр жаныңардан эле кайрымдуу элге жардам бере бербейсиңерби эми? Биз айлык менен жашайбыз да. Şef jamан кыйналып атат да кийин күндөрү ая. Жаман кыйналып. Биздики айлыктан ашпайт да. Айлыктан. Жок, азыр айтып атпайсыңарбы? Чай берели анан. Эми алыстан кайрымдуулук кылып атсаңар кичине бага сыйга сый сырайга бал кылып коелу деп отурганбыз да. Кандай сырайга бал кылып коелу дейм. Өзүңөр кайрымдуулук жасап, толтура акчаңар турса, ошол өзүңөрдүн акчаңардан элдерге жардам бере бергиле. Башка бирөөгө кайрымдуулук жасай бер. Бизден ашпай атат да эчти. Эчтеке ашпай калат да. Кантип ашпай калат? Эмнеге ашпай? Бизде деле кыйынчылык сиздерге багымдай кызматтагы адам катары эле көрүнгөнүбүз менен жашообуз аябай оор. Эмне болду? Сен айтпачы оор деп. Мен айтпасам эч ким ишенбей атат да. Муну айтса болот оор деп. Сени карачы жей берип майың пешенеге чийип кетип турбайлы эле. Эми анчалык үмүтпөңүздөр эми. Жардам бер. Эми жылкыңар бар экен, катар акчаңар бар экен, азыр дачага барып чай беребиз деп атасыңарбы? Элен айне ошондой дачаны өзүңөрдү ачканда өзүңөр жардам бере бербейт да. Бизде анча акча жок. Биз өз болгон эки эле магазинибиз бар. Биздики. Ошо магазинден кичине соочулук кылып коелу деп кайрымдуулук жасайлы деп атат. Наоборот, сиздер биздерге жардам бериш керек. Жок, бизде магазин жок. Биздики бүтүн завод фабрика атпайбы, шеф? Завод фабрикага кыйнал бечара болуп атасыңарбы? Анда экөөбүз болмуш экенбиз да. Шефти шаарда өткөндө Бишкекте центрден 2 гектар жер алган. Ошону тосконго зым жок, шеф. Ой, зым жок болсо шефиң өзү менен эле тосуп койчу. Биз сиздерге жардам бере албайт экен, кечирип койгула. Биз кайрымдуу, биз наоборот башка мамлекетпиз. Тура эмескер болупбуз, кечирип Бай койгула. мамлекет турбайсыңар. Буларды эле чакырып келди.
Мен мынчалык деңгээлде экендигин билген эмесмин булардын. Жөн эле дерсти көтөрдү го. Кыргызча билбеген бирөөлөрдү эле чакырыш керек экен, а? Башка эле бирөө тапса бөлөсүңбү? Вообще сүйлөй албагандар таап берет. Сен жүрүңүз азыр. Кел деле ак. Рахмат. Жакшы көргөн цифрасы 8. Болсунбек Стакелтен кудул кишинесемиз. 5 тапан кудулар кол чаап коңуздар. Союзбек Сейитказиевдин бир туугандары. Сокемдин өйдөн өбөк болгон, ылдыйда жөлөк болгон, бир сатирада, бир дасторкондо, бир агайда, бир устатта 5 тапан деген топ болуп жакшы чыккан. Муну барыңыздар жакшы билесиздер. Эми кезекти бир жагымдуу ырга берели. Азыр алдыңыздарга чыга турган дагы бир өзгөчө талант. Бул жигит оригинал ырдайт. Алдыңыздарга чыгырсак, бул дагы Союзбек Сейитказиев талантын балаган жигиттердин бири. Улан Осмонулу деген жигитке бир дүркүрөтүп кол чапаңыздар. Аккордеон, гитара, комуз, бит ойнойт. Саламатсыздарбы, урматтуу күлкү көргөндөрү. Ассаламу алейкум. Союзбек Сейитказиев агамдын чыгармачылык кечесине колдоп кубаттап келип отурган жалпы Дештер мына сиздер менен ушундай сонун концертте амандаштырганына абдан кубанычтамын. Жашообузду нурга бөлөгөн биздин алтындай болгон апаларыбыз үчүн алгачкы чыгармабызды баштап берейин. Апакем аттуу чыгарма сиздер үчүн болсун. Сагатып коют улума деп, мага эмес бул бир назик кызыма деп. А мен ташпор жараксызмын аёсуз, эмне алдым жалгыз алтын апама деп. Эмне алдым жалгыз алтын апама деп. Üşüp kalsam jabıp koyot jonuma, orup kalsam ıйлайт kısıp koynuna. Ошол менин насыл барктуу апама, салбадым го балуу алтын колуна. Салбадым го балуу алтын колуна. Аябайт колу үчүн болгон күчүн, кантип актайм мага берген эне сүтүң. Ак сүт эмес алтын апа ак жолук, салбадым го асказодой башы үчүн. Салбадым го асказодой башы үчүн. Болуп калса улуу эгер бир нерсе, жаны оруп кайгы тартат күнү кечке. Каралдыңдан кагылайын апакем, сенин уулуң кулак салат кебиңе. Сенин уулуң кулак салат кебиңе. Эмне десең кошулайын оюңа, жүрчү дайым көпкө жаша оруба. Бар болайым шайыр болгун багыма, апа сени көтөрөйүн мойнума. Апа сени көтөрөйүн мойнума. О, каалайм апа эч убакта орубай. Бар болуңуздар да эч качан жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Жолуккан жерибиз мына ушундай жакшылык, салтанат, шан кечелери болгон болсун. Кийинки аткарар чыгарма сөзү Олону Тыныбек Курбантаев агабызга таандык.
шам жағалы деген ырды аткарып берейин Союз агамдын чыгармачылык кечесине. Gelçi canım şam жағалы үйүбүзгө толтура көңүл ачып отуралы кайгыргандын ордуна келчи жаным шам жағалы ширин сөздөн кеп кылып ынтымакты ырыскынып үйүбүзгө чакырып түнү менен таң атканча шам жағалы тажаганча жылдыз калбай тараганча булбул бакта сайраганча жараткандан бакыт талай сураганча жараткандан бакыт талай сураганча келчи жаным олтуралы өткөн күндү эскерип жаштык багына баралы өзүбүздүн жаш сезип алгач ирет таанышкандай сурашалың ал жайды үйүбүзгө кирсин бакыт чыгып кетсең муң кайгы түнү менен таң атканча шам жағалы тажаганча жылдыз калбай тараганча булбул бакта сайраганча жараткандан бакыт талай сураганча жараткандан бакыт талай сураганча түнү менен келиңиздер шам жағалы тажаганча булбул бакта сайраганча жараткандан бакыт талай сураганча жараткандан бакыт талай сураганча. Чоң рахмат. Улан Осмонұлы. Қол чапқан қонақтар 1000-ге чықсын дейлі. Қол чаппағандар 500-ге чыққыла. Айтор көп жашаңыздар. Залдың барлы апалар екен. Негізі мен ақырғы күшірлерді апалар аябай жақшы көріп қашты. Себебі неге жақшы көріп қаған өстерді білші. Себебі аял заты бұл дүниеде ең бақыттыл жаралған сіздерсіздер. Бақыттың көбін сіздерге берген, а? Көчөгө чыгып аял заты басса, любой еркек суктануу менен карайт. Даже аксакалдарда таягатан кыз келип жүрөм деп карап отурат. Андай эркекти караганда эле киш жок, нарет кетет, берет кетет үчүн жүрөбүз. Бир айылга келин болуп барып калсаңар, целый айыл көчүп келип көрөт экен. Келин келди. Эркек келди, эчкимдер көрбөйт экен. Кандай бактылысыздар, а? Ошол үйгө келин болуп киргенде көшөгөнүн бурчуна 2 метр жерге келин болуп киресиңер дагы 20 жылдай ошол үйдү целый огородунан бери башкара баштайсыздар. Кандай керемет, бирөөнүн эле басып алган. Ал эми барып картайганда башта апа бакай жолуп, үстүндө саймалы чапан, мына билдип генерал болуп отуруп калат. Эркекчи. Мен айтканда жашайсың. Мен деген эркектен кот. Үйдө эркек башкарыш керек деп эркек болуп атканын көрөсүң. 60-тан ашкандан кийин любой эркегин качагар болуп калат экен. Жана генералдын качагары 5 түндө эле көмүр салып коюп көзүн жылтыратып эле. Ашты эчтеке сүйлөр, только чап. Жаш кезинде көбүрөөк күнөө кетирип койгон эркектер генерал жизнь карабайт. Ала только печканын оозуна көмүр салып коюп ишке чыгып кетип эле бир мамлекеттерди кылып кайра кирип эле убакыт өлтүрүп эле келип уктап калыш керек да ушундай болот экен. Себеби апалар генерал болуш үчүн булар келген жеринен армия топтой баштайт экен да.
Ал армияны эркек өзү эле топтоп берет экен. Себеби дегенде могу чуркап жүргөн бала чаканын бардыгы бүт апасынын сөзүн сүйлөп кетет. Байкайсыздарбы? Неге? Себеби апалар бала тарбиялап атканда өздөрү жакшы көрүнүп, мээрим төгүп, эркелетип, аталарды жаман көрсөтүп чоңойто баштайт. Себеби үйдөн көп эле байкап калчу да, биз мына кичкесинен мен ары бери чуркап ойноп атканда апабыз ордуктан турат да, акыр. Чуркап азатаң ойгон көрсө ширагым чыгат дейт го. Жаш бала болсоң ойлоносуң, ширагым чыгып койсо, начальник иш окшойт деп мына бир карап койсоң. Анан ушу атам жок дегенен ойноп алайын деп дагы ары бери чуркап ойносоң, анда да коркутат. Шашпа. Атаң келсин жумушта. Өлтүрөт го, өлтүрөт сени дейт го. Ошондо дагы ойлоносуң, өлтүрүп койсо бул эмне? Гитлерге окшогон эле бир киши окшойт деп. Дагы бир башкача ой келет экен. Анан багы 9-10 класста окуп атканда вечерге баргым келет. Чуркап арасында, "Апа, вечерге барып келейинчи" десем, "Кокой, угуспа, атаң укса экөөбүздү кошуп сөйт" дейт го. Ошо күндөн баштап эле атаң көзүңгө террорист да. Бул биздин эмне кылып жүрөт, башка жакка көрүп келген киши экен деп ойлоп калат экенсиң. Кокус өстөрү уруу ыйлатып алса, сороткондо да башкача соротот го. Дагы жакшы мен эле урдум. Атаң урганда точно өлүп калмаксың дейт го. Ошентип отуруп бала шаарга келет экен, окуйт экен, иштейт экен, атасы жаман көргөн мөчөлөп азыр экен да шааргачы. Мына шаарга келет экен, окуйт, иштейт, эң биринчи айлап алганда кимди эстейт? Апасына жолук, көйлөк, алтын, атасына эмне алып берет? Российский герзовый өтүк, гуфайка, качагардын формасы делип түшүп калат. Ошо келгенде эле эркек кишинен уже качагар болуп калыптын, ишти баштай берейин деп эле сарай парайга жөнөй баштайт. Ал эми баягы апалар жаш өткөн сайын кадыр баркы көтөрүлүп, курортторго барып эсал. Аталардын бир да курортко барган көп эле барат. Жаңылаң эле апалар жүргөн болот. Барат, аталар деле барат, бирок болбой калган аталар да, ошо бир айлык эле калып калган аталар. Эптеп эле салдырып коеюнчу дегендей кылып апарган аталар. Ал да өзү баса албайт, бир 2-3 жүрөт жанында көтөрүп ушундай башкача. Апалар болсо жекте жыргап, мындай башкача. Үйдө дагы мындай чекесинен тер чыгып, чай ичип, сал өмүрдөн деп ишке салып коюп. Анан ошентип отуруп эркек картайган сайын мындай корко баштайт экен дагы. Жалгызданып эле Кудайга жалдырай баштайт экен. Садагы кетем, Кудай, ушу кемпирдин алдына алып кетпесең, мен точно болбой калды деп элечи. Албетте, мунун баары тамаша сөз го. Аталардын темирдей катуу тарбиясы, апалардын мээримдүү жумшак тарбиясы аралашканда гана акыл эстүү, зың кыйган уул кыздар тарбиялап чыгат экен. Аталарыбыз эч убакта качагар болбосун. Төрүбүздө отурсун аксакал жайкалып. Качагарлыкты мына биз кылалы. Биз аталарга кызмат кылсак, биздин балдар бизге сөзсүз кызмат кылат. Ал эми апалар, генерал экенбиз деп жыргай бербеңиздер. Азыр качагарлардын сезону келди. Качагарларды жакшы караңыздар. Качагар бир күн от жакпай койсо, генерал целый армиясы менен тоң калышы мүмкүн. Ошон үчүн качагарга жакшы. Залдагы эркектердер жөнүндө сүйлөшөлү мындай. Залда эркектер барбы? Жок, мо 60-тан нары өтүп кеткендерди туура эле түшүнөм, калгандарга эмне болду? Жок, залда эркек барбы? О, молодец. Эркек кандай болуш керек? Жок, эркек кандай болуш керек? Не болду, байка? Тердеп кеттиңиз го? Өзүңөр жөнүндө өзүңөр билбейсиңер, ана конечно, аялдар кыйын болуп кетет. Эркек деген туугандар эркек болуш керек. Эркек өзүнүн үйүнө каалаган убакта кирип, каалаган убакта чыгып кетиш керек. Эркекке эч ким мишет этпеш керек. Эркектин колдон келсе 3 аял болуш керек. Ошо 3 аял да эркекке мишет этпеш керек. Не дедиңер эркектер? Туура деп жыргап калды. Жыргабай эле койгула, бул жөн эле эркектин мечтасы. Эркек өмүр бою ушинтип кыялданат экен. Ушундай болсо депчи. Эркек үйлөнгүчө эле булатный болот экен. Үйлөнгөндөн кийин эле 3 айдан кийин карасам көзү тептегирек болуп шок багышпай калды. Hem şok bolasın da birinin kızını yıkap geldi, kirgіз koysam öyle kazın ayağını kaldıratıp öyle divan şivanın жылдыра koy öyle үйün iştil аңтарып жүрсе. Қоқуй бәлекеттің барын ұшығылғана қалып шеттелі жүрегім ұшып аткен, ұшық айнаға ұшып аткен. Көшеде де еркін жүре албай алат кезін.
Тез телефонду карап эле, телефон чыккандан бери вообще жүрөгү жок болуп калды го. Тез телефонду карап эле, ал чалбаса биз чалып эле, каяктасың, үйдөсүңбү деп эле. Үйгө келатканда контакттарды тазалап эле. WhatsApp'тарга ар түрлүү код коюп атып, өзүң койгон кодду өзүң таппай каламандыра. Өзүң үйүңө кирип келсең деле, бирөөнүн үйүнө киргенде эле шубайна менен кирип эле монду эле. Бир колуң поставщикте телефонду катарып жашайсың. Азыр эркектердин баардыгы мындай шалдырап калды дейт. Конечно, уйкуң тынч болбосо шалдырайсың да. Биз уктап атканда телефонду башка коюп уктайбыз, жарты мээ телефондо, жарты мээ уйкуда болот. Эркектин телефонуна звонок келатканын эркек телефондон биринчи сезет. Биринчи көзүң ачылат, анан звонок келет. Карайсың, тааныш болуп калган болсо, "Ла!" деп кыйын болуп сүйлөшүп каласың, чужой болуп калган болсо эле өңүң боп-боз болуп катып каласың. Үңгөлаттан кетип эле эчтеке дей албайсың. Уша аялың жаныңда болот го. "Ким бул?" дейт го. "Билбейм." "Ал" дейт го. Ал иш азаптын азабы го. Алганда да башкача алабыз го. "Алло. Бала чака жеңең бар дегендей" деп курска коюп. Нар жак түшүнүп калса жакшы, түшүнбөй дайша сүйлөсө өлдүм да ошондочу. Көчөгө деле чыгып, агаларың менен олтуруп каласың, алар деле акыл айтып аткан болот. "Мындай аш керек, мындай аш керек" деп. Бир маалда жеңебизден келген звонокту агабыздын өңүнөн эле байкап калсың. Мындай карайт, бир карайт, чөчүп кетип да, общий кругту карайт дагы. Жеңең чалып атат. "Сүйлөй тур, жооп берип коеюн" дейт го. 10 эркек отурган жерге бир аял чала турган болсо, 10 эркектин теми жок. Ишенген агаңдын жүрөгү чүйүп аткандан сен жүрөгүң жөн эле чүйүп атпайт дечи. Отура бер десе жакшы. Кел дейт турган болсо, башка эле шылтоо менен туруп кетип калат го. Жигиттер, силер отуруп туруңар, мен кичинекей кызым температура болуп атып, дара бар берейин деп туруп кетип калат го. Ал эми 10 аял отурган жерге бир эркек чалса, таптакыр башкача чалып эле. Каяктасың десең эле. Мен подружкаларым менен отурат элем, тиги Гуля сен менен сүйлөшөм дейт го. Деп Гулясына кармата коет. Попробуй ошол жерден Гулядан кутулуп көр. Ар балекет сүйлөп атып, өзүң телефонун бирөөгө подарок берейин дейсиң го. Көрсө жашоодо, аял заты эркек канча тентектик кылса деле кечирет экен. Мээримдүү экенсиздер. Бирок унутпайт экенсиздер. По-любому бир повороттон күтөсүздөр да, ошо качагар мезгилди күтөсүздөр да. Бир тиштеп коюшум бар. Эркек болсо кечирбейт экен. Эркек да. Бирок унутуп калат экен. Дарданбай дейм. Эркек мынча экен, мындай жашоодон эле байкасаңар болот да, туурабы? Көчөгө чыгып кетип атып эле бирөөнү көрүп калса, аялы бар экенин унутуп калат. Кокус вечерге барып отуруп кала турган болсо, үйүн полный унутуп калат го, шекте төрөлгөндө. Деп жыргап калат да мына. Эми табиятыбыз ушундай экен деп. Ал эми адам ата топурактан жасалыптыр. Адам атанын материалы топурактан алыныптыр. Аял затынын материалы неден алынган? Кабыргадан. Эркектер Кудайга 1000 мертебе шүгүр дейли. Şu аял затын кабыргадан жасап койгонуна. Ато буларды жото жириктен жасап койгондочу. Точно. Албетте, бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы. Жүзүңүздөрдөн эч качан учурбайт. Yeringizden Rahmat. Bu kандай bola атасын качагар кылып, апасын генерал кылган. Азыр мен сиздерге бир жагымдуу чыгарма аткарып берейин. Шу залда менин апам отурат. Atam da geliş gerek ile belgili sebeplerden gelmeye kalktı. Özündü gördüm, düşünüm dardı, uykum böldü. Ateşte baktım, azap tarttım. Ama kendimi amaçsız baktım. Beni döktüm, erkeğim özdüm. Ağlamazam değilim,
yüreğim ağzının sözdü. Dilek durmuşka sürüp öksügün gezde özümsüz direk ata kimdim boyjettim bürüm alayım kolgon ata жүрүм ата менин акбада белгим болгун деп улуу акалба бердим ата менин акбадан белгим болгун деп улуу акалба бердим. Rahmat. Rahmat. Soyuzbek Seyitgaziyev. Men bir tuğan ecem. Ата-энелерибиз бар болсун. Бактыбызга. Булар бар кезде билбейм, кандай кайгы болсо дагы баардыгын көтөрүп жеңип кетесиң. Андан кийин, карындашым. Гүлжигит Сатыбаев агамдын концертин көп алып бардым. Ал киши айтчу эле, Соке, сен сахнадан гүл алгансыңбы дейт эле. Азыр келди экен. Көрсөтүп коеюн дедим да.
Бизге да күлбөт катар бар. Анан бул дүйнөдө эме өмүргө келип эле көргөнүң бул апаң болот экен. Келгенде эле кучагына таштап кеткен чапат шектелген маңдайынан көрөт экенсиң. Анан бир жумадан кийин роддомдон үйгө баргандан кийин атаң көрөт экенсиң. Ошон үчүн дагы апаңды сыйла, апаңды сыйла, апаңды сыйла, анан атаңды сыйла деген сөз ошондон калса керек. Анан чоңойгондон кийин ар нерсе көрө баштайт экенсиң. Азыр мен бул жака ушул даражага жеткирип тарбиялап өстүргөн устатымды чакырып коеюн. Рахман Разыков агайымды чакырып коеюн. Кол чабууларды баштасын. Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сіңірген ишмер, айтылуу сатирик жазуучу Рахман Разыков. Анан азыр агай бирес. Алтын башыңыз аман болсун. Сизге атты мингизип эле жүрүшөт, анан аттын үстүндө чыңал баш кыйыныраак болуп калат да. Анан сиздин башыңыздай суук тийбей жакшы иштеп турса көп сатиралар чыгат дегендей. Анан мунун баарын муну союз балам өзү кийгизип атат дебей, мындай элестетиңиз. Могу залда отурган жалпы мени колдоп келген көрөрмандардын атынан ушул суусак тебетей. Эгерде монтип зал толуп келип, монтип кол чаппаса, бул суусак тебетей да жок эле да. Силерге чоң рахмат. Рахман Разыков агайыбызга кол чап. Рахмат. Союз берген болам. Бул концерт бүгүн башталган жок. Бул концерт мындан ушул 20 жыл мурда сценарийси башталган. 20 жыл мурун ушул союзду мага алып келишкен. Кыргызстанда жападан жалгыз куудулдарды даярдаган мектеп Бешлик деп ошол менин мектебим болот. Бүгүн ошодон бир топ балдарым ушинтип сахнага чыгып өздөрүнүн концертин берип атышат. Союздар булар экинчи поколение, биринчиси жана Тынар балдарым. Азыр бияктан биз журналист мынтип сурады. Сиздин устаттарыңыз, шакирттериңиз көппү деп. Мен айттым, ким мени устатым десе, ошол менин шакиртим. Мен антып айтпаган адамды мен шакиртим деп айта албайм дедим. Азыр Союздун апасына түшүп гүл берип, концертине чакырып, ушундай бир жүрөктөн чыккан ырды ырдап атканын көрүп, 42 жыл мурун ушул жерде мен да ушундай концертин бергем. Бирок мен апамды, ошондо апам бар болсо дагы, залга чакырып, ушинтип гүл бериш акылыма келбептир. Азыркы балдар өтө мындай кандай десем, бардыгын убагында жасайт. Ошолордун бири Союз болам. Өтө жакшы иш жасадың азыр. Эми Союз келгенде ырдап келген мага. Худул эмес, ырчы болуп келген. Мунун бүгүнкү күндө худулдар көп тараптуу болуш керек. Ырчы да болуш керек, бийчи да болуш керек, худул да болуш керек деп. Ошонун бери Союз ошол мектепте келатат. Өзүнүн тырышчак аракети менен бүгүнкү программаны жасап силерге сунуштап атат. Мен Союз сүйлөп атса аркасынан туруп, Раматылык Манас Бердибеков досумдун сүйлөп аткандай элестеттим. Илайым Союз, өмүрүң, жашооң окшобосун. Бирок чыгармачылыгың, изденүүң, эң жөнөкөй жашоодогу нерседен күлкү жаратканың, сенин өзүңө таандык өзгөчө бир стилди, өзгөчө бир ыкманы алып келатканыңды көрүүчүлөр көрүп, билип, дайыма сага коолоо айтып турушат. Сенин жараткан ийгиликтериң бул менин ийгиликтерим деп билем. Элиңе
таанымал болуш оңой, бирок аны көтөрүп жүрүш, көтөрүп өтүү бул өтө кыйын. Бүгүнкү сен мынау концертти берүү менен өзүңдүн мойнуңа дагы бир чоң жүктү көтөрүп алып, башка бир бийиктикке чыктың. Эми эртеге мына отурган элиң сенен ушунан дагы күчтүү, ушунан дагы жакшынакай программаларды күтөт, анан талап кылат. Сага да балам, мына элдин болгон чапкан колдору сага берилген баталар деп кабыл ал. Илайым элге күлкү тартуулап, ушул сахнада узак өмүр жашап. Рахмат. Мен ушул чөйрөгө келип агай менен таанышып, ушул менен дальше жүрүп кетишке эң чоң себепкер болгон да бир адам бар. Бул Абдулда Иманкулов. Негизинен Абдулдаке мен артист болушум. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Анан мен шаарга келип, Абдулдакенин үйүнө келдик. Келип артист болоюн десем, такыр эле көңүл өлбөй койду. Анан ырыс жеңем дагы жакшы, үйдө жашап. Анан сен артист болом деп атпырың деп эле мага деп ошо жөнөтүлгөн да, ушуга кандай карайсыз десеңиз. Рахмат, урматтуу туугандар, ушу залда отурган эл, мен биринчиден айтып коеюн, биз айылдаш эле эмеспиз, Союз экөөбүз, Союз менен бир тууган тайкемдин небереси. Муну апасы залда отурат экен, Болсунду дагы, Союздун апасы дагы, Болсундун атасы болуп, мага айтышкан биринчи. Абдулда ушуларды алып кетпейсиңби, өзүң менен ээрip жүрбөйсүңбү деп. Мен айткам, жок, мен антип жанымда алып жүрө албайм. Муну Рахманга бериш керек. Как раз ушундай балдарды топтоп алып иш кылып атат. Мындай сапляктардын баарын чогултуп алып иш кылыш үчүн Рахманга окшогон акылы кемирээк киши болуш керек. Emnege akıllı kemira sebebi köpçülüğün oylayın. Balabız gelip sahnaya bir çıksa yıldız olmuş kalan dep. Çok anda emez. Bunun tüyüşüğü öte or, öte köp. Ortada ar kanday sözdür bolat. Ar kanday sözdür bolat. Oşonun üçün Rahman'a okşoğun ansa mınsa zaman jakşı sözgü mani beri begen. Men antalbar. Men hiç neke mamale şimunday nemeler bolsa süyrüp barıp APD'sine betleştirip daha mutlaka dönüyor. Hazır Rahman aytып atpayбы? Soy sana Rahman men birinci konsertimi berdim ele. Apam bar ele al keste. Ушинтип gül berip koybopmun dep hazır arman kıldı. Biz jana түштө abette men uyumda abette dastorkonda otursak Soyuz Rahman'a çalıp suravadat. Rahman'a ata başınızdın razmeri kança. Kep baştın razmerinde yemez. Kep işteşinde. Eğer baş işleyen olsa sençilip apasına gül veredir. Rahman'ın başını razmerini suradı Soyuz'u. Menikin suragan çok.
Ойлап қойдым, тайкем емес пе, менікі билет болуш керек өзі. Мен мұны ол жақта тұрып алып азыр экрандан көріп атам. Залдың жарымысы жаңжерліктер отырасыңар, Рахмат, сүйініп атам. Мен Бишкекке 1 жылда 3 жол концерт берем. 40 жыл болды сахнада жүргөнүмө. 50 жылдық өткөрдім, 35 жылдық өткөрдім. Өмірі көрбөгөндөрдү көрүп атам Бишкекте. Филармонияның ичи Жакшыбекин өзгөчө союздун толгандары менин тайкелерим. Биягы андан да жакшы. Вдруг пакет-сакет көтөрүп келип алсаңар деп атам да. Мен муну эмнеге айтып атам? Бир жолу Раматылык 60 Кадыровдун эскерүү кечеси болуп калды. Так ушул залда шайлоонун алды эле. Ошондо кара суулуктар жып-жыйма зал толо келип, ушул жерге бир 40 келүүсү чыгып сөз сүйлөштү. Депутаты бар, мурдагы министри бар, кийинки министри бар, акими бар, айыл өкмөтү бар, койчу дегене ушу жакта иштегендердин бирөөсү да калбаптыр да. Бардыгы абдан 60 Кадыров Раматылыкка катуу эскерип, анча-мунчалары көзүнөн жаш алып сүйлөштү. Ойлоп койдум, таңгөрү. Шайлоонун алдында өлүш керек экен деп койдум. Алар түшүп кеткенден кийин бар залда отурат, мен чыгып алып айттым, кара сулук туугандар дедим. Мен силерге абдан ыраазымын. Ушунчалык келип абдан жалындуу сөздөрдү сүйлөдүңөр. Себеби мен 60 Кадыр менен чогуу иштегем. Далай концертин алып баргам, бирок аларды бир да жолу көргөн эмесмин түрүсүнгө. Абдан жакшы сөз сүйлөдүңөр дедим. Мен өлгөнгө эле келе бербей, эскерүүгө эле келе бербей, жакында Рахман Разыковдун 60 жылдык юбилейин беребиз. Ошондо да так ушинтип келгиле дедим. Эгерде ошол 60 жылдык юбилейге келбей коюп, соңор кийин эскерүүсүндө киргизбейм мен дедим. Дегене азыркы жаштар кыйын. Айыл өкмөт баш болуп айттым го, канча неме кылдым, бир деле толуктуу айыл өкмөтү келген эмес мага. Айтайын дегеним эмне? Сөз. Жылдыз болуп элге таанылып алыш оңой. Ошону узак убакыт өзүнүн деңгээлинен ылдый түшпөй кармап туруш бул азаптын гана азабы. Ошон үчүн тынбаган биринчиден денсаулык керек, экинчиден эмгек керек. Эмгек, дагы бир жолу эмгек. Айдан бери концерттен көрүп алып атам да, эркектер кандай, эркектер мындай, качалар болуп калат, бересене. Мен жакындап калганын билбем, бул башка жактан алган жок. Мен тайгелердин баарын билем, ушу залда отурушат бу. Өзүнүн эле туугандарынын турмушун айтып атат, туура. Эркек кандай болот? Эркекмин. Эч керек дагы даканса эркек болуш керек. Аны мен азыр ойноп көрсөтөм. Абдулла Иманкулов, жээн эртайын тартат деп мени тартты. Алло, Ырысбек, кандай? Жакшы. Жакшысыңбы? Кандайсыз, Абдулла ака, сизби? Ооба, мен. Кандайсыз? Эмне жаңылыктар? Жакшы, кандай иштериң жакшыбы? Жакшы, рахмат. Менде эмне жаңылык болмок эле.
Үйde otursam, eşyaka çıkmasam, men de qaysı жаңылык дейсің? Қаяқтасыз? Үйде жергейсің, үйде оқат бүтпейт екен ғой. Ооба десеңіз. Балдарды мектепке апарам, садикке апарганын садикке апарам, кайдап келем. Азыр ошо жеңең жумуштан келсе, тамагын берип коюп, кир жуйын деп атам. Жакшы кеп, жакшы кеп. Өзүң кандай, иштериң жакшыбы? Жакшы, рахмат. Балачакка жакшы, айылделесиңби? Ооба, мен айылделем неге? Жана телефон чалсам албадым. Ооба, телефон чалган экенсиз. Укпай калдым эке. Нан жаап аттым эке. Анне, аялың жокпу үйдө? Жок, ал чорный кассага кеткен деке. Кече эле чорный кассада деп атпадың беле? Ой, аны билесиз го, Кудаанын куттуу күнү чорный кассада эке. Бир эле мен менен ойнобойт, элдин баары менен ойнойт эке. Билесиз? Аялдар ошондой. Ооба. Абдул аке, сизге бир нерсе айтайын деп аттым эле, өзүңүз элесизби? Өзүм эле. Жаныңызда жеңем жокпу? Жок, жумушта. Абдул аке, ну, Тордойдочу сонун спортивкалар келиптир десеңиз. Мужской, сонун отурат десеңиз. Ошону сиз жеңем айтып бирди алдырбайсыз беке. Анан сизди алыптыр деп мен дагы алдырып алат элем да аке. Демеле мен жөнүндө оюн жаман бийик. Ошо мен айта калсам эле жеңең алып бере салат дейсиң. Жеңең кара эркесин, жеңең 4-5 күндөн бери эле пейли бузулуп эле, иштен келсе эле өкүрүп, бакырып, кекетип, бокотуп эле үйдө бала чаканын да жүрөгүнүн ишин алып кетти. Абдул аке, анда эмне бир эле сиздин үйүңүздө дейсизби? Биздин үйдө деле ошол. Чорный кассага кетем деп 6-да чыгып кетет, түнкү саат 3-тө келет, 4-тө келет, таңкы саат 5-те келет, баягы күнү таңкы саат 4:30-да келип алып ака, кордо кылбапсың деп жиндилер да дейт. Мен саат түнкү 4-тө каяктагы кордо барам, турат. Анан кийин ансыз келгенсип үйгө кирип алып, кусуп атат десеңиз. Помидору деле чыгып атат, бадыраңы деле чыгып атат. Но Жаңыбайдын самсасын ошол эле жеген байланайын, бүт эле самсасы деле чыгып атат. Ишенесиз беке? Платочкасында жебиргенби жарымы чыйып кетти. Сеники да кусса жашта кичине карманат. Меники кусканда баары бошонуп кетип атпайбы? Элестетсең таңгамал туруп алып айнектерди ачып алып кир жууп отурган. Ооба десеңиз. Рысбек, мен ойлоп атам да, жынсы болуштар бизге айтпай бирөөнү таап алган эмеспи? Тапса таап алсынчы аке. Кичине кулак мээбиз тынчыраак отурат элек аке. Ошону айттым. Таап алса бизге эмне? Ооба. Бала чакабыз маңдайыбызда курсагыбыз топ, кийимибиз бүтөп. Отуруп эле зөлүп кетишпейби? Тапса жакшы болот аке. Ишенесизби аке? Келиниңиз чорный кассага кеткенде түнүм менен бата кылып, дуа кылып чыгам аке. Бүгүн келбес экен деп таң аткыча тиленип жатам аке. Ошент үкем, ошент. Вообще сүйлөбө. Сүйлөсөң эле балага каласың. Вообще сүйлөбө. Мындай эркек бол да үкем, эркек бол. Ооба. Мен билесиз го эркекче жүрөм. Мен унчукпайм аке. Сиз айткандай сүйлөбөйм аке. Унчукпай үйдөн чыгып кетем, билесиз го? Ошол да мен эркек бол. Уже мен 6 жолу чыгып кеттим аке. Унчукпаш керек. Сүйлөбөш. Эркекче жүрүш керек да. Ооба. Аке? Мен бир аз туруп чалсам болобу? Но уйлар мөөрөп атат десеңиз, саап алайынчы. Анан шашпай чалам аке. Мен ана келгенде чал, Сөзсүз чалам. Мен сага бир сөз айтайын. Сөзсүз чалам. Кайсы замок десең, замогым бузулган анчын баарын чечип отуруш керек. Сеникini айткан жок, меникин чеч. Аяқты эмес. Ылдый жакты бутумдукун чеч. Мен бутумдукун өзүнө эле чечип
жолу бир өкүрбөй, бакырбай, кыйкырбай келген күнүм болбойт экен. Эй, келинектеле кишинин нервин ойлоп атсаң, ана неге меселе өзүң тишиң ооруп арам келди бай. Элдин катындар жөнүнө келет экен кыйкырбай. Анда ошо элдин катындарын алып алат. Албадыңбы сен? Сенден кутула албай атып элдин катындарын баш бурам. Эй, курсагым ачып тишим бир жагынан ооруп арам келдим. Чайпайың бар, берчи чайпайың болсун. Эми көчүңдү басып отурчу ичине. Демиңди басчы. Автомат болуп кетемби мен? Мына ушундай. Берери бир чыны чай, аны дагы характерин көрсөтүп, булкулдап, суңкулдап арам берет. Деги, айтчы үйдө ким хозяин өзү, ким хозяин? Айтчы деги. Түгүнү. Эй, үйдө мен хозяин. Я. Жөнүнө сурап койдум. Эй, сен эмне мынчалык кутурасың, я? Кыялым менен кара үйгө кел. Сага өзүң не жетпейт, я? Үйүң үстүңдө, балдарың маңдайыңда, кардың топ, кийимиң бүтүн, татынакай жаркылдап, жайнап эле тамак ашыңды болсо эле. Ирет! Эмне болуп кетти дагы? Эжем телефон çaldı. Kızı turmuşka uzatып атып той берип. Келесиңби деди эле балдардан чыгып эч жака бара албайм деп. Балдарды садикке алып барып коюп эле барайын да. Эмне кийип барайын? Футболка, шортикчем бар. Эмне жылаңа чыккандың беле, я? Костюмшун кийип алып бара эмесми? Ал костюм сени көзү үйлөнгөндө костюм болуп атпайбы? Кудайдын ичкен да, сен менчилеп эле кычырган кызмат иштесең, бир жылда бирден костюмшун алам деп өлтүрмөк экенсиң. Ушундай бирдей деп болду. Өзүң бир айда 2 жол алмаштырып атасың го. Бирдеме десе муну көрүп койгон деп. Менин костюмумду бүт Кыргызстан көрдү. Күскүрей. Сен бушактап эле жалдырып эле. Деп эле үйдө сериал көрүп ыйлап отурсаң, сенин костюмшуңду ким көрбөйт, я? Нефтетига. Сен мындай кичине мындай эркектей болчу, эркектей. Мындай таш-туш басып, баягы кинолорду көрүп, сериал тиктеп эле дебейм да. Футбол көрчү, футбол. Футбол көрдүм. Не көрбөйсүң? Өткөндө 2 жолу көрөм деп давлением көтөрүлүп калайын деп. Копурой. Келжирбе, бүгүндөн баштап футбол көрөбүз. Мен сериал. Футбол көрөм. Мен сериал. Футбол көрөбүз. Мен сериал көрөм. Келжирбе, футбол көрөбүз. Көрбөйм, мен сериал көрөм. Сериалда көрбөйсүң, футболда көрбөйсүң. Тур тамагыңды ал. Мен тамак жасабайм. Бүттү, нумча, надея болдум деп жасабайм. А эмнеге жасабайсың? Да потому что мен эркекмин. Тигини, точно эркексиңби? Эркекмин, болуп мен мындай эркектин ишин кылам. Точно эркектин ишин кыласың, э? Точно кыла аласың да? Я. Анда басып. Азыр көчүп турабыз да эркектин ишин кылабыз. Тур, бас. Мен ушу тамак жасайм. Абдуллайдан бол. Жаным кыла берген бала. Ол чабыңыздар ғана. Рахмат. Мына еркек көрдіңіздер азыр сатираны. Аял заты чындап эле ушу сатирадагыдай эле эркектерди анча сыйлабайт. Биз аябай сыйлайбыз. Бул Абдулла аке болгону сатира менен көргөзүп койду. Сатира жашообуз ошондой. Себеби мен көргөм, адашып баняга барып, женский баняга кирип кетиптирмин. Кирсем эле чылапчы менен урду, мачалка менен чапты, бирөөбүз келип тепти. Көзүм көгөртүп, недомный болуп чыгып кеткем, сыйлабайт. Сыйлабайт. Биз эркектер баняга түшүп аттык эле, биз жака да адашып бир аял кирип кетти эле, биз тура калдык. Келиңиз. Келиңиз. Парга алып кирдик, парга. Шенчеп. Массаж. Шорпо кылдык парда.
Кандай сыйлап узаттык. Алар деле мени кел десе, мен деле кирмекмин парага. Тарс эткен бар тамаша, дайыма бири-бирибизди сыйлап жүрөлү. Кайрадан бүгүнкү сахнанын ээси, концерттин күнөөкөрү Союзбек Сейитказиев. Союзбек Сейитказиев. Нурхат Тоғдырбеков. Рахмат. Шу чапкан колдоруңуздар менен ылайымтынбай акча санап калыңыздар. Миллионер болуп кеткилечи барыңыздар. Мында илгерки кыргыздар менен азыркы кыргыздардын айырмасы эмнеде деп көпчүлүк айтып калышат. Илгерки кыргыздар менен азыркы кыргыздардын айырмасы ниетинде экен тугандар. Илгеркилер бири-бири менен урушканда дагы мындай жакшы сөз менен урушчу, мына урушуп атканда тимеле бири-бирине калып элек айтып аткандай экен да мындай. Ай, башың өскөр, акылыңа киргир, тукумуң улангыр деп урушуп, акылдарына кирип тукумдар уланып баштары өсүп кетти. Аз уруша кетсек эле, талада калыр деп отур, жартысы мигрант. Талада калып кеттик. Атчан бирөө нары бери чапса эч ким жаман көрчүмөс экен. Ушу бала үйүнө аман эсенде жетип алса экен дечкен эле. Азыр аттын ордуна машина колдонуп калдык, машина менен зуу деп бирөө өтүп кетсе аман жетип алсын деген өлөт деп атып. Арбале болот. Көрсө бардык нерсе ниеттен болот экен тугандар. Мына биз чоңдорду шайлайт экенбиз дагы шайлап туруп эле кызмат ордуна кеткен эле артынан тура эмес ниет кылып кеткенбиз. Жеген болот. Мутак чакчан деп атып, алар барат экен да сүйлөшөт экен. Карапайым эл эмне деп атат десем, эмне демек эле жейт деп атат. Акыл кайса калып айтпайт деп жеп коет жатты. Иштейт деш керек экен да. Азыр мына билесиздер өзүңүздөр мына кыргыз эмнени айтса жашообузда бардыгы эле болуп келди и болуп атат дагы. Мисалы үчүн акайып кететкен эле кетип калды, бакип кететкен эле алда кетип калды, кететкен эле тигине болуп калды. Бүт нерсебиз болуп кетти. Азыр биз бир гана нерсени так айта албай атабыз да мындай. Кыргызстан жөнүндө любой кыргыздын алдынан сурай берсең, Кыргызстандын келечеги кандай десең? Болбой калдыбы? Болбойт деп атып, тугандар карызыбыз көбөйүп, жолубуз жарылып, тесибиз айрылып болбой барат тугандар. Келиңиздер, мындай жакшы ниет кылыш керек экен. Кыргызстандын келечеги кандай дегенде, Кыргызстан 2020-жылдан баштап карыздан кутула баштайт экенбиз дагы. 2025-жылы полный карыздан кутулуп, 2030-жылы ар бир кыргыз булактын башында эле суу сатып эле миллионер болуп жатып калат экен деген сөзгө ким кошулат? Жакшы тилек жарымыбыз да. Эми биз Россия, Казакстанга барып эле келип атышат, барып келишет дагы, келип эле Бишкекке түшкөндөн эле бир башкача болуп өзгөрүп калабыз го, биз ушундай эл турбайбыз го, өзгөрүп калды. Биздин достор Россияга, Астанага барып келет дагы, жолугуп калганда эле. Шеңер капкараңгы болуп калган, мына районго окшош болуп калыптыр, дейт да. Каяктан кеткенин унутуп калат болбосо элечи. Анан биз айтабыз, Астанага биз деле барганбыз, аякта тал терек жок болсо, жалаң эле прожектор болсо жарык болот дейт. Bizde de ошондой эле прожекторлор бар, просто эки талдын ортосунда туруп калып жарыгы жерге жетпейт. А так бар, мына эшикке чыкканда мындай кетип атып, мындай карасаңыз, күйүп турат кадимкидей элечи. Ана шаарыңар мусор болуп кетти дейт экен. Эми мусор эми башка нерсе да. Мисалы, мусордун ящик убагында төгүлүп, тазаланып аткан болсо, мэр иштеп аткан болот. Эгерде төгүлбөй эле туруп ашып аткан болсо, анда мэр иштебей аткан болот. Мусордун ящик таптаза болуп туруп эле тала чачылып кеткен болсо, анда эл иштебей аткан болот. Тура? Мурда мына аталарыбыз айтат мына мисалы үчүн. Менин атам менен апам айтат, Фрунзе кезинде Фрунзе таптаза эле, бир мусор көрбөйт элек дейт. Анан ойлонуп көрсөң, ал убакта жалаң мындай бутылочный идиштер чыкчу экен. Аны кефирин ичкенден эч ким ыргытчу эмес экен. Ыргытпа, алды сынып калса бирөө бир жерине кирет деп токтотуп калчу экен. Азыр кашайып бакалашкада эч ким эштерине кирбей атпайбы. Каалагандай ыргытып жүрүп атабыз. Анан кагаз пакеттер чыкчу экен, аны таштап койсоң, жамгыр жаса суу менен кошо эрип жок болуп кеткен, жер менен жер болуп кеткен. Азыр пакетиң 100 жылга чейин жизни эрибейт экен. Ташталган жеринде эле калып калса жакшы го, еще шамал болсо учат экен алчы. Фар деп народный пакеттер эмеде илинип турат го, сусамырдачы. Сусамырда народный жок өзүчү. Учуп барып калат экен, ушу фарфыраган боюнча. Анан баягы Bizde azık kuşuda жаш балдардан көп мусор чыгат экен. Памперс деген, памперсти колдон мурда болсо мында жаляк колдон чууп чайып колдон болбой аткан дотко жагып өрүп, кыскасы мусор чыкчу эмес экен. Азыр памперс бир эле колдоносуң, алып чыгасың,
Машинада кетіп жатыр, ол жақтан отырады да, екі жақ тарап тұр, ешкім жоқ болса, айлақты ашып, сүріледі. Ал, нар жақта келе жатқан кішін бетіне бақ етіп, спирт тиеді. Ештеңе қарамайды, ұрған бойынша кетіп қалады. Анан Россияда, Қазақстанда жүргенде темеле тәртіптіміз айтпа. Айке түкірбе? Айке мусор таштаба? Штраф салып қойды, камераға түсіп қаласың, ментіп қаласың, тиінтіп қаласың деп бір-бірін аябай тияткенде анан Қордайдан өткөндөн кейін башталады екен біздіке. Сигаретін бияқ қарғытып, пачкасын бияқ қарғытып, семечкасын шақ бияқ қарғытып, не ұрғыт отасың десең, өзі үстім екен, өзі жүре албайбыз деп қоғамда не дейсің. Қырғызда бір жақсы сөз бар екен, ешігін көріп төрін өтті. Бұл ой менен айтқысы келеді. Біз ешік төрімізді зымпайтып, тап-таза қылып тазалап алсақ, біздің төрімізге балтақ шалтақ бұты менен башқа біреулер өтпейді біле деген да. Мына азыр интернеттің заманы олды, бүт нәрсені моментальный көрөт, тартыс шағат, шындай қылышат, мындай олатан апаларымыз кейбілі олтырат қой, үйде чоң апалар. Азырқы жаштар интернеттен баш шықпайды еліне. Аяқтан несі бар екенін білбейм, ешкелелі чұқыт. Тұрап апалар, ошандай да, интернетті жоқ өле чоң ойғанбыз дейді, интернет жоқ өле чоң ойғаныстар да. Жоқ болса әлі жоқ чоң ойғаныстар да, не қылыстар? Болса сіздерді чұқыламақсыздар да, тұрамдар бері қылып ошолық. Бирок мен бала кезімде интернет қолданшым. Бирок барымызды қолдандық, біздің интернет башқача болчу, мындай. Facebook емес, Одноклассник емес, Instagram емес, ал анкета деген интернет. Қолданғансыз ба же? Үлдейіз, күлдей жена, өткені бірге бет қайраға деп шықсың. Жоқ, шындай интернет болады да, қолдан қолға өтіп, алтыннан ардақты, қорғошындан салмақты, менің классташым Зура деген алотликтер жазылған. Шындай интернеттер кетеді. Айықта қаншаншық боласың, мұншаншық боласың, қаяқтан боласың, бияқтан болам, қайсы тамақты жақшы көресің десе, өмірі жебейді, бот қоп деп жазып қошады. Күл-күлі болсын дейді. Қайсы күл десе, құқот кенек деп, сүйгенің бар бы деген жеріне секрет деп жазып қошады. Айылда кім менен кім жүрген бітіле білет, ол бөле секрет өршетілді. Бір башқаша заманда. Азыр мұнығы интернет, ал интернетті мұндай, бірлі мектеп оқыса, азыр біздің интернетті дүйіне оқуады да. Интернетке мұндай кереуілі мұндай ачығылы қарасаң мұндай, о, башталатқа жанталашып көр, шашылыш көр, көрсең борың езіліп қат дейді. Шындай көршет да, етегіне керсен комментарийде мұшташып жатқандарын көресің анан. Мен балдарға айтқан, балдар, ақырқушыларды адамдар жаман интернетті ұрышып отады десем, бір досым айтады, жақшы кен да дос, көзің көгермесе, денең орбаса, батарейкаңын отырып қалбаса, мұшташып жүріп кесін. Батарейка отырып көз көгермегеніменен сато жүректер қарай отады да, тұра. Үйде отырсаң сені біреу ешек деп жазып жүрсе, жырғамақ біле, маған жақсы сөз көбектемек, тұра. Нерік болып балаң келсе, бір чауған, аялың бір тейіп, үй табалауын болып кетеді кен да. Ана мұна кеше жақында Данияр Ерматов деген жігіт үйленді. Интернеттің бар Ерматовқа. Мұндан бір жыл мұрда Нұрлан Наси үйленгенде, Асел Қадырбекова 240 000 сомға көйнек киіптер, үшінтіп тәккем деп бір жазып қойды, аны шөтөне киіп аласың. Таң қаласың да, міне. Сөз түсіретігі Анджелина Жоли менен Женипер кигенде таң қалыш керек бе? Қырғыздың әрбір қызы миллиондық көйнек кисін тұрады. Біз ақырқушыларда мұндай бай көрсек дағы жинебіз келіп жашап қалдық, байқайсыздар да, жүп менен бір өткөстілі. Неледерден кетті ма о дейді ғой. Біздің ойымыз бойынша жив айдаған кішілер айнайын кішілер қанайсар деп жүріш керек екен да. Андай іші олды мұныңа кетеді, нары кетеді, бері кетеді, тұра. Анандағы ішкекте көп сөз болып қады, мен ұлқыланда. Асқар Салмек шіркет дейді. Шіркет дейді өткенмен. Мен айтым, ал шіркеткен менен зато Дордой деген базар ашып қойды, ішінен қанша оңыр шіркеттің әрі деп. Бірінші Дордой барғанда өстері Дордой, ана машинасы Дордой, ана үйі Дордой, тойға барып қалсам да Дордой компаниясы десең жоғырқын ештей шығады. Көрсе, байдың жарығы дайыма теткен. Менің ойым әрбір қырғыз Асқар Салымбековтай бай болсын.
Жоқ, біз ушундай мына жана айттым го, көчүп коруп жашап, акыркы учурларда шашылышта жашап калдык биз мына бир жерге токтой албай калдык. Мына көчөдө деле эркин жүрө албай эле тез басып эле таанышың жолугуп калса да, убактың деле бар, сүйлөшүп койсоң болбойт да мына. Аябай занят иштеп, кандайсың деп кетип калат. Үйгө кирсек деле бир жерге отура албай эле нар жакка өткөн, ар комнатага кирип, бер комнатага кирип, телевизор көрсөк деле бир канал көрбөй эле, бир канал отуруп. Концертке кирсек деле бир жерге отура албай эле, нары бери чуркап эле. Шашып атып баштаганыбыз ушу, шашып атып келгенибиз ушу болуп атпайбы турганда. Шашпаңыздар, шашпай жашаңыздар. Келиңиздер, концертибизди улантабыз. Сахнада Беш Тапандын жигиттери. İştedi. Kayaktan yaratkanını bile otasınlar da. Oy. Nereden buldun? Sen zamanında hiç kimge zaman görmüyor, telefonumdur. Hiç ölçülüyle koyayım şu ama desen. Özünü saklap kalış için. Ölçülü sana. Hayırdır hiç. Kaptaşımda posta zaman eken. Bir cuma burada ıskol vardım bu dağa. Geçen hakkında iki gün burada leylek vardım. Ben barba koyayım desen göster gelişken. Barbalayım desen günde şarap çok. Aldardım bana akça salaman tadı ete. Ne kışındır ben bir tane göçüyle getip kaladı olsun. Bir tane canına göçürken bu konuşma. Tadı konuşun. Şunçalık tacaysın oğuşuştuğun ayıp bayı. Tibile vardı bir atanın ballarında. Günde göre toyun oşul, günde göre toyun oşul, kayak varmasan oşul toy. Cemil öz göçölü gücü atı. Assalamu alaikum. Ayaş ata kandaysız? Aleykümselam. Satolda işte жақсы ден сұрақтарыңыз жақсы ма? Жақсы, kimsin öyle ne? Önüm Ayaş balası da tanı айтасың. Hay? Oy, Қарпайдың баласымын. Қарпай? Қандай жақсы мы? Дес олым жақсы мы? Жақсы, шүгір. О, ба артист баласы мы? Өш артист баласы дейміз. Қандай артистлігің болып ота мы? Болып отады Ayaşта, рахмат, жақсы. Молодец, бала. Көріп отасыз ба? Қаншамызша көріп қалып отам. Интернетте. О, шығып қалып отасыңар ғой. Қылған ішіңерден дайын жоқ, интернетке шығар өресіңер ғой. Ayaşta. Bağı atam Күйеқа кетерді айтқан. Не деп? Аяш атаммен қатташып жүр. Қолыңды үзбе. Бақ, тура не сөз? Баяғы Уйчайылда çok işleптішдер ғой. О, işleyemişti de. Ошада мен кішінекей алып жанында жүрген ошол мен баяғы бұтағай. Sen anın көп баласы var, sen kaçıncısın? 10-ncысы. 10-ncысы, oşo. Andan күштен тайып алған кезінде естірмайсың. Көріп тұрмай. Ана неме, Ayaşta, баламдың тұшозын кез отқан. Қашан? Баласының тұшозын кез отқан, 24-ті, ертең. Ертең кейге сізге чақыр үлет ап келдім. Той қарып қойыңыз. Мейлі. Барас бе? Барам. Білесіз ғой, сіз той бергенде баяғы... Білем барам. Артистердің барын тойыңыз қалып барып. Үрдатып көшеді. Артистер күндері тойда көріп атам бала. Gündüz tamakçı bassan mangdayına gelip muğum tazavım döredi. Hem tangılganda bileyim, atandın kadını üçün baram. Barып қойыңыз, рахмат, Ayaşta. Бұйырса, ол жерде дағы көрмеген артистерді көресің, бұйырса. Hem tangılganda eштеке жоқ. Бұйырса, рахмат. Ayaşta. Atası şunday kişi olacak da. Elbek şıpıldap, böyle bir jege toktun almayın. Қаяқта дейді, үшілі жетішпей әттілі маға. Не қылады? Барасың да, барбаға ақ барасың. Кечелі... Ассаламу алейкум. Қандай? Бұма? Қандай? Жақшы құдай қашқы. Қандай жақсы? Арықтап кеткенсің ішіне? Мен саға ичігі арықтадым да. Ичігі деген несі? Құса болып. Құса болып бұл? Көчіп кеткенген бері қавар албайсың же ескі айныңан бір, ескі достарыңан бір қавар алып қойынды барып келе қойбайсың. Телефоның не өчіп? Өчіріп қойдым. Не?
издеп атам, телефонуңду таппайм, же адресиңди таппайм. О, Россияда балаң бар экен, ошодон сураштырып атып, адресиңди таап келдим. Тынччылык беледи. Ой, тынччылык. Той баштап койдум. 65 жылдык юбилей тоюм өткөрүп атам. Ошо айтайын деп келдим. Бир жолу 70 жылдыкты эле бербейсиңби? 65 жылдык дегенде болчу эле. 60, 70, 80 болоду. 65 койчу. Боло берет экен. Балдарым айтты да 65, 60, 65, 70, 75 баарын өткөрүп беребиз дегенде, өркөттөп мынакей 65ке чыгып калдык, 65 өткөрүрейин деп баштап койдук тойду, юбилей тойду. Жакшы. Ошондо эми атайын могул жерде списокку алып жүрөм. Жанагы кошуна, эски кошуна, жаңы кошуна, дос, жоролор бүт баарыңарды алып жүрөм. Мына баарын бир четтен айтып өтөм. Сендин айтып коеюн деп келдим атайын. Мен барбай эле коечу. Ana sen barbasan, kantı koyup koyup, kantı ötme göreyim. Esinde sen nevere toyun bergendir, nevereң toyun bergendir. Dikemen dik turu o şerde dakansa kızmat kılarım bile. İstesin, toydan bir gün burada kazan ayakları taşışıp, toyun ötkenden ertesi günü gelip kazan ayakları jet girişip, an ertesi günü gelip ayağım alıp etmez öyle toy bütken kaçandı. Жөнлө коючу. Сендиле барып çok faydası. Çarçap kalıp bu taş. Buna mesela ekele yaş küçükmün o. Ben de peygamber yaşına gelip kaldım. Bravo. Ve alыс yolda жүрüyorum. Çarçap gezgi. Yolda жүрüyorum çarçap kalıp. Hayır sen barbasan bol böyle. Har böyle koyup var. Bak. Barını ne çakırıp atam, dostlarım barını çakırıp atam lan ki. Turgalını çakırdım, Kalmırat'ı çakırdım, Kalmırzan'dı buna. Kalmırzan toyuna men 5.000 so'm ko'tarib borgan ekan. Buna bar ko'tarib. Buna sen nevereң toyun bergen men 2.000 ko'tarib borgan ekan. Anda ben Ekim'in düşü yerden beri öyle kalp barayınç. Tamam görüyoruz bu. Çarçap var adam. Şu yerden de beri hiç. Kalkırız mı? Tamam dedi kalmaz. Kalkırız Ekim'in bak. Karım açma. Şart dile var mısın? Yol mu zaten orada? Özüne karap gör. Özüne karaysınlar. Hazır degen. Murdağıday jaş bolbay kalganбыз. Жаш өткен сайын адам алсыздан пара өреткен. Орып қалшы мүмкін суықтың күнінде ана даңғыр ресторанда болып атса башым ауырайды. Өзім де барым мен қапады эле ол. Мен де тарым. Өчүр қой мен. Өчүр қой мен. Барғаннан келді де өчүр. Тармай беле барбасаң болды. Өткү келіп қалса өтпөйт. Жоқ, рахмат. Қандай сезді? Сезді? Tanıdınız mı? Hayır. O bayağı da. Bayağı көп, қайсынысы? Birinci ayarınızın değil mi? Birisi olan mı? Asgardın balasısın mı? Birinci ayarınızın olan mı? Balasımın değil mi de? Yaxşısın mı? İğnesimin. Yaxşı öldünüz. Rahmat. Bir göçkün olsun. Oo, canına göçüp ettik ya. Ne olsun yiyiniz? Yaxşı, rahmat. Hem ecem jönöttüler. Sizge barıp bunu pilası gibi berip koydupçu. Ecem 50 yıllık yübireyini ötküzöttüler. Oşuğa barıp koyasam. Barıp koyuyoruz. Yaxşı. Unutmayınız. Unutmayın, ölüp barasın. Yaxşı. 30 yılına. Aldın mı hesap oldu bana? Хорошо. Geçmeye barasın ha. Boran. Gerekenden koyun bu. Borat kendim. Verin, yaxşı durun. Hey! Ana ekan ben sonum diyeceğim. Ya, şunu giysem olur mu? Ya, ana ekan. Aldın da, sonum gel. Ya, arasam. Niye kayra koyunu kal otursun? Anam ne, biri koyunu giyip para verin geç gelin. Arasam da, Anne çalıştım bana, sonum gel. Koyunun var mı? Işkaftıcı tonolu koyunuk tret o. Anı görüp de. Görüp. Alsam niye oldu da? Alam. Aldım.
Ne oldu? Qanday sen qayra alıp otasın, qayaqtan alıp otasın o'sha? Oy, kreditke beredi ekan. Kreditni kim to'laydi? O, sen to'laysan. Sen to'laysan. Borsag'am. Yana ketayım canım. Sen buna hem alt kreditni bilan bölüp to'lasa bo'ladi ekan. Bölüp to'lasa bo'ladi can. 2 ayın içinde to'lab qo'ysam bo'ladi can. Shu ketishda o'lib to'layman qo'y deyman. Ne olsa dağı bölelekte to'lab qo'yib ketdi canım. Yine qo'ychi, almayla qo'ychi. Gin Sen daha sıra jinin gelip ketadi. Bu birinciniki. Birinciniki? Dağımı? Dağı burası. Ne hazır? Bu birinciniki mi? Hazır men dağı başa. Dağı verçi bana bir jüröktün dağısını verçi sıralım. Alıverin dağı bir talanca. 6 bin so'm ekan kreditki can. 10 bin tuttu, 20 bin tuttu. Alay bu yerden. Can da asgar. Ben de Eylül'e çıkanda köp alı olgam şunu. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Qandaysiz, yaxshisiz? Yaxshi. Men janım qo'shningiz bo'laman. Ha. Qo'shna. Ha, bu yerdagi? Atam aytadi, balam, qo'shning bilan yaxshi bo'lsang, uyingga o'g'ri kirmaydi. Qo'shnadan boshqa. Sho. Eğer uğurlu olsa. Sho. Qatnashqani kiradi. Mendan boshqa jamon Zaman o'yimda. Nega Burada zaman? qo'shnilar ayoy qatnashchilarda. Menda ne qatnashaylik deyman. Qo'l bo'sha o'tmayman, qo'noqdan qo'l bo'sha. Anan o'sha cho'ng opam 80 ga chiqib olan qo'shnilar to'yga chaqirib qo'ying deb sizga bu to'yga anan eme qayra kelib o'tirmoq bilan. Anan eme olayotganmiz. Andan keyin Kishnaka yiningni uylantirayotganmizda narxi pandellikka buni dela olib qo'yamiz. Ana men Kishnaka olamni sunnatga o'tirg'izayin deyaptirim. Ani dela olib qo'yaveringiz. Anan Xudoy buyursa andan keyin bir jentek to'y borilar. Shu bizni uyda qatorli bir lopdan urib qo'yildi. Bang saqa. To'ydan yo'lig'ali. To'ydan gezgani. Aman bo'lsak yo'lig'amiz. To'ydan yo'lig'ali. Ey! Canım, karıcığım, dar geldi mi? Kimden geldi? Ya. Şuraya durmayın ki, ben de toyum var. Bana giyip kasmayın. Ya, siz son derece atlayın. Karıcığım, karısam. Batkanın giysi. Kim bana giyip? Darı verçi, sakartın darısını verçi bana. Asıl. Bunu kreditin akçasını versem ki anan giyip. Hocam, son gel. Ya canım, ne oldu? Ya, hocam ne oldu? Gönlün eylem oldu. Ya, niye öyleyim? Davile'nin darısını verdim. Davile'yle, skori koydum. Cansımdan qarab durgun bo'ldi mi? Men skor chaqib. Kim ko'ryapti? Aqsaqal kim ko'ryapti? Ko'rganlar dedi. Sizmi? Yaqinlab qolgan o'xshaydi. Uğraşsın mı? Darı verçi öyledi. Darı veriyoruz aslında. Birinci buna suyunu içiniz. Hazır şu suyun içine koşlar. Uğur'a verçi, uğur içi olaytmış onu. Oyumuza bana çakanızga gerek olmaz. Şunun içinden bana davaleyen düşüyle durgan darılar. Жақсыңыз қандыңыз ба өзіңізді? Жақсы іспеймін өзімді. Қандай болып қалдыңыз? Жақсысыз ба? Жақсы. Көшке тейіншіміз. Бұл біздің кәсібімізде ме? Кем қайсы жерге шақырса өз моментінде жетіп келеміз. Рахмат. Жақсы күндерде жолығайлы ақсақал. Рахмат. Жақсылықтарда қаттасып жүрейлі. Рахмат. Кейінгі субботамына мен балам тойын өтіп қойсыз ба? Жақсы таныстарда болып жүріңізге бұл жақтан дарылаш керек екен сізді. Жүріңіз, тұрыңыз. Балисаға алып баршы бірінші. Балисаға алып барамыз, ошол жақтан орын.
той эле болсун. Тойдон жолугалы деп дайыма тойдон жолугабыз. Ошо тойго барып алып да эмди жылайланбай бешик тойго келели деп өзүбүз айтабыз. Анан өзүбүз айтып алып өзүбүздүн сөзгө өзүбүз каршы болуп жүрө беребиз. Мен тойдо жүрүп нени байкадым? Тойдо жүрүп, тойдогу адамдар бул чакыруудан эмес, сүрөтчүлөрдөн жаман коркуп калыптыр. Кадимкидей коркушат, алып барып эле. Келиңиздер, эстеликке сүрөткө чыгып коюңуздар десең, баягы эптеп сүрөткө чыкпай калышкан. Мен жанан десең сүрөтчү бери караңыз десе, бул эле монтип чыгып атат го. Неге минте берет десе, көрсө мен жакшы чыпай калыптырмын да албай коет экен да. Артындагылар жашынып жүрөт го, кадимгидей монтип жашынышып. Алдыга чыгып алыңыз десе, болбой эле жашынып ушундай эле бир. Сүрөтчү келатканда тойдо отургандар кадимгидей сүйлөшөт экенсиздер, а? Тиги келди. Уяткында калтырат, эки соп сүрөттөрчү. Кадимкидей сүрөтчүнү көргөндө сырт деп болушат экен, бир башкача экен. Тойдо көп нерсе болуп жатат экен туугандар. Келиңиздер, бүгүнкү концертти куттуктап келген сиздердин дүркүрөгөн шатыраган кол чабыңыздардын коштоосунда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбек агабызды чакырабыз. Гүлжигит Сатыбек. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Сиздер менен ушундай жакшы күндө көрүшкөнүмө Кудайга ыраазымын. Союзбек инибизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат. Жакшы күндөрдө көрүшөлү. Рахмат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбек агабыз. Мен бул кишинин концертин көп алып бардым. Кудай буйруса дагы да алып барам. Ошондой үмүтүм бар. Анан сиз айтып берет элеңиз го, Союз, сен сахнада гүл алгансыңбы? Гүл алган кандай керемет, кандай кайф дейт элеңиз го. Ана мен айтат элем го, мен эми албагандан кайф эмне экенин каяктан билбей келем депчи. Мен бүгүн алдым. Бериштим. Буйрусун, сен артыда келе жатат. Гүлдөргө татыктуу жигитсиң. Мен Гүлжигит акем концертинде көп жолу гүл ташыгам. Анан Гүлжигит акем мен минте айтат эле, менин гүл ташыгычым дейт эле. Анан мен айтат элем, аке, ушак ташыгандан көрөк гүл ташыган кандай сонун депчи. Анан бүгүнкү концертте бир жолу. Рахмат. Чоң рахмат. Мен өзүмдүн концертимде гүл алышкам да, көрсө бүгүн Соке сенин концертиң. Гүл алыш кандай экенин бүгүн билдиңби? Менин концертимде сага гүл алып келбейт эле. Бүгүн сенин концертиңде мага да гүл алып келишпептир. Бүгүн эми бирөкөнү айтты элем, ошолор каякта жүрөт десем. Ушундай гүлдөргө татыктуу жигитсиң, мындан дагы зоолуң көтөрүлө берсин, элдин батасын ал, элдин уулу бол, элге күлкү тартуулап, Кыргыздын батасын алып, ушу сахнада элибизге эркелеп, эрке бала болуп жүрө беришке тилектешмин. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Асты режим го, кандайсыз, жаксызбы, ден соолуктарыңыз? Рахмат, не берип койдуңуз десеңиз. Келе жигиттер. Ошо бүгүн эми ушундай сиздер менен жолугуп, маңдай теске көрүшүп, анча-мынча толкундуулар, анча-мынча кубанычтар болуп атат. Бүгүнкү концертке кошуналар келди, туугандар келди, толуктан айылдаштарым келди. Кыргызстандын төрт бурчунан күйөрмандар келди. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мен баягы айтып атпадым, кошуна мен мурда кошуналар менен аябай катташтык, чуркап келип, апам биринен бери турсун деп атат деп айттым анан алып. Анан нанын да жөн алып кетпей отурган бир пияла чай ичип кайра келип, тияка барып, андан бияка өтүп, апаларыбыз катташат, шерине болот да. Ушундай катташат эле, сууну көрдүм булактан деген ырларды дашып. Шаң бар эле, ошол убактача өткөн өмүр деп. Ушундай катташып экен да, азыр эмнеге кошуналар мынтип катташпай калдык деп ойлонсом, буга
пескаулок күнөлүү экен туугандар. Себеби мурда пескаулок жок экен да, мындай эшикке чыгасаң кошунан көрүнүп калды. Кандай жаксын жүрбөйсүң деп катташып кетишкенбиз. Азыр айланабыздын баарын пескаулок менен тосуп алып эшиктен чыксаң да кошунан жок пескаулок. Даже асманыбыз көрүнбөй калды го, мындай карасаң үстүнөн кышын чаап койгон. Эшикке чыгып анан эшик жакты көрүп атасыз го, ушундай. Башкача экенбиз да. Адам баласы дайыма бийиктикти эңсейт экен. Анан бийиктикте жашаш керек экен деп баардыгы кыялданат экен. Адам баласы бийик болуш үчүн ал бийик жерде туруш керек экен. Андай мүмкүнчүлүк Кыргыз элинде бар экен. Себеби эң бийикте бүркүт, бүркүттөн кийин Илбирс, Илбирстен кийин эле Кыргыз. Кандай бактылуу элбиз, а? Бирок бийиктиктин бир начар жери бар экен мындай. Бийикте бүт нерсе көрүнөт экен да. Да карасаң көрүнөт экен дагы. Американы карасаң, Россияны карасаң да өзү такыр карабай калыпсыз. Анан ошол Россияда иш болупту да аяга түшүп кетет экен дагы. Бийиктен түшүп кеткен киши кайра бийикке келбейт экен. Ой менен чыга албайт экен. Анан акыркы учурларда мындай имиш менен сүйлөшүп калдык, байкайсыздарбы? Мындай бирдемкени сүйлөсөк имиш дейбиз го. Америка менен Россия, Кытай үч эле дүйнөнү башкарат имиш. Дүйнөдөгү террордун баардыгын эле жардырып аткан мусулмандар имиш. Калгандары коёзунан чөп албаган момун имиш. Биздин кыздардын баардыгы акыркы учурда Турцияга кетип аткан имиш. Аякта да жөн жүрбөйт имиш. Ошолордун баардыгы тентип кетип калганына Кыргызстандын эркектери күнөөлүү имиш. Байке, күлбөй эле коңуз, сиз дагы күнөөлүү имишсиз. Сиз дагы, мен дагы күнөөлүү имишмин. Анан ушунчалык кен байлыгы көп жаратылышы сонун жерде биз кедей жашайт имишпиз. Бирок мунун баарын оңдоп койсо болот имиш. Аны оңдоп коюш үчүн ар бир адам өзүнүн оңолууну башташ керек имиш. Бүгүн Союзбек Сейитказиев филармониянын залында концерт берип аткан имиш. Келген коноктор тынбай эле кол чабып аткан имиш. Имиш бул. Такыр тынбайт имиш. Токтобойт имиш. Тым эле кээ бирлер тура калып чабат имиш. Чоң рахмат. Бул имиши чоң рахмат. Ушундай болуп аткан имиш. Филармонияда 6:30 башталган концерт 9:00 каалайсыңбы, каалабайсыңбы бүтүш керек имиш. Ушундай имиш. Келиңиздер, мени баягы дайыма сахнада Бештапан менен көргөн көптөгөн көрөрмандар бар. Мен Бештапан жигиттерин бул жака чакыралы. Келиңиздер, жигиттер. Нурхан, кел. Бұл жаңа тойдағыдай болып жатады, арқандай туғандарым келді де, анан біз кесіпті іштер шықтық па, дордойда. Союз, менден бір жаш күчүнөн экөөбүз бир айдамыз, анан кийин 2 жылдан кийин Рахман агайдын 5 айры кудулар тобуна барды. Биздин театр анан кийин Бештапанга 1 жылдан барды, анан биз ага чейин 2-3 жыл сахнада жүрүп калган катары мындай каршыкыр болуп калган, буга номер деле тийбейт эле да. Ар дайым эшиктемде раздевкада отуруп берет эле, биз кирип чыгып ойнай берет элек. Анан аманга мындай бир бууруң уруй турган болчу эле да. Анан азыр точно бизден өч алдың, а? 2 номер ойнойсуңар, болду башка өзүм сүйлөйм дедим, мына биякта отурдук. Өзүм Союздун жөнүндө көп айтылып атат бүгүн. Негизи Союздун элден башкача артыкчылык жагы бар. Кудул болгонго өтө чоң сапаты бар. Себеби кудул болуш үчүн биринчи куйма булактык керек экен. Ушу ууп калганын такыр эстен чыгарбайт. Ушак чогуна жаман күчтүү ушак болбосун да. Ушундай куйма булактык жагы менен мына туугандар отчеттик концертти мына биз бергенбиз. Каныбек менен Ильяс Ошто берген. Бишкекте бериш элек. Бирок мына Соке биринчи жолу алгачкы концертин берип атат. Соке чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чын. Мындай сүйүнүчүңдү рахмат.
Азыр эми калп эле конверт берип койсок да эл ишенбейт да жөн эле конверт берип койду депчи. Анан ошондуктан сага чоң конверт ушул чын жүрөктөгү сага болгон каалообуз. Ушу ылайым кыргыз элине кызмат кылып жүрө бер. Өзүң дагы өлө патриот жигитсиң, ушу патриоттугуң өркүндө өсүп, жакшы жарыгың кыргыз элине тие берсин. Биз ар дайым сенин катарыңдабыз. Сойз аке, мен сизге каалоо тилек айткым келип отурат. Талас Кашкарайдын жанында туруп коңуздар, экөөңөр. Эме, Сойз аке, сиз мен жакка тура бериңиз, алар кошулаңыз. Ya biz Belinizin genendigi bokemdey bolsun, içinizin tartığı takemdey bolsun. Üyüңүздүн çoğunluğu bokemdey bolsun, veremekanız takemdey bolsun. Sotkanız bokemdey bolsun, sim kartası takemdey bolsun. Satiralarınыздын çoğunluğu bokemdey bolsun, gülküsü takemdey bolsun. Deputatlarımız takemdey bolsun, ellerimiz bokemdey bolsun. Rahmat. Televizorumuz bokedey olsun, pulti takemuratday olsun da bolsun. Örmenen berip bizge çık, işmenen berip sizge çık, toğluktan çıkan Soyuzbek Kodul 100'e çık. Hazır ben bu jaka biz şu kişilerdi görüp Kodul bolganбыз. Çınında Rahman Razıkov agayыбызды чакыралы, Абдулла акебизди чакыралы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери келе жатат. Бүгүнкү концертте колдоо көрсөтүп, жандооч болуп дайыма жүргөн беш тапан жигиттери, ал эми бизге акыл насаатын айтып жүргөн Rahman agay менен Абдулла акебизге өзгөчө кол чабуулар болсун. Ал эми Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков агабызды чакырабыз. Улан Осмонулу. Бүгүнкү кечти уюштурганга жакшы жардам берген Сезбек Супатаев. Улан Осмонулу. Gülüp minip gündörümdün sızgаны, günde gelgen bul ömürdün düşmanı, jügön salbay jüröktörдүн эркине, жүрө берели жолугуп Кудулдардын концертинден тышкары деп. Ушу менен сиздерге арналган концертибиз аягына келип чыкты. Эмки концертте көрүшкөнчө сак саламатта, аманчылыкта болуңуздар.